بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد урматтуу мусулман бир тууганым, сиздер менен биз тахажжуд намазынын сообуна тең боло турган ибадаттар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ким тахажжуд намазын окуй албай жаткан болсо, же тахажжуд намазын окуп дагы көбүрөөк соопторго эргешейин, дагы көбүрөөк соопторго жетейин деп аракет кылып жаткан болсо, мына ушуларга Аллах Тааланын өзүнүн фазлы менен кээ бирки амалдарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга үйрөткөн. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге жеткирген. Мына ушул амалдарды биз аткара турган болсок, тахажжуд намазын окугандай сооп алабыз. Балки тахажжуд намазынын кээ бирки амалдарында бир жыл тахажжуд окугандай, кээ бирки амалдарында түнү бою тахажжуд намаз окугандай, кээ бирки амалдарында бир ай тахажжуд намаз окуганын сообу деп ушул амалдарда айтылып жатат. Мына ошондон бүгүнкү 8-чи сабагыбыз бул рибату яумин ва лейлатин фи сабилиллахи. Аллах жолунда бир күн, бир түн күзөттө туруп коюштук. Исламды коргоо, мусулмандарды коргоо ниетинде мусулмандардын чек арасында күзөттө туруп коюштуктун фазилети тууралуу келебиз. Руя Салман Фарси радиаллаху анху, Салман Фарси Аллахтан разы болсун айтат: Сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам якул. Аллахтын элчиси төмөндөгү айтып жаткан сөз мен укканмын дейт. Рибату яумин ва лейлатин хайрун мин сиями шахрин ва киямихи. Аллах жолунда бир күн же бир түн күзөттө туруп коюштук. Бул бир ай орозо кармагандан, бир ай тахажжуд намазы окугандан жакшыраак деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Жана улантып, эгер ошол Аллах жолунда күзөмөлдө туруп каза болуп кала турган болсо, анын амал дептери жабылбайт дейт. Ошол күзөмөлдө туруп канча соопко ээ болуп аткан болсо, кыямат күнүнө чейин мына ошол сооп анын артынан бара берет дейт. Жана анын рызкысы дагы үзүлбөйт. Жана кабыр азабынан бул амандыкта калат деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах жолунда күзөттө туруп коюунун фазилетин мына ушундай баяндап берет. Бул хадисти имам Бухари жана имам Муслим, имам Насаи чыгарган сахих хадистердин катарында ишенсе боло турган, амал кыла турган хадистердин бири. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиз рибат деген нерсеге келели. Рибат деген бул күзөттө туруу. Мусулмандардын жерин коргоп, мусулмандардын канын коргоп, аларды душманга алдырбастан чек арада коргоп турган кишини ушул не деп коет? Ал-мурабитун дейт. Рибат мына ушул күзөттө турган киши. Мына ушунун фазилети мына ушундай. Эми бул рибат эки түрдүү болот. Биринчиси аам, жалпылай рибат, экинчиси хос. Жалпылай рибат деген бул бардык күзөттө тургандардын саны кирип кетет. Мисал үчүн, Аллах жолунда нафсыңызды ибадатка байлаштыгыңыз, Аллах жолунда өз нафсыңызды күзөмөлдөшүңүз, өз нафсыңыз менен күрөшүп, нафсыңызга жихад кылыштыгыңыз, динде бекем болуштугуңуз, өзүңүз нафсыңызга жакпай аткан болсо дагы намаздарды өз убагында окуштугуңуз, мечитке көп катташтыгыңыз, Аллах парыз кылган ибадаттарды сиздин нафсыңызга жакпай турган болсо дагы аткарыштыгыңыз, арам иштерден тыйылыштык, күнөө иштерден алысташтык, мына ошо рибаттын эң бир чоң түрү. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, намаз окуштук, аялдар өзүнүн аврат жерин жаап, хиджаб орнуштук, мына ошо рибат экен. Жана ошону урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах Таала парыз кылган дааватты кылыштыгыңыз мына ушул дагы рибаттын бир түрү. Мына ушул дагы Аллах жолундагы күзөттө тургандын бир түрү. Эгер бир жерде арам иш болуп аткан болсо, мына ошону сиз Аллахтын динин коргойн деп, мусулмандарды күнөөдөн сактайын деп, мусулмандардын акыйдасын сактап калайын деп ошолорго даават кылып күнөөсүнөн тыя турган болсоңуз, ошол арам ишинен токтото турган болсоңуз, сиз мусулмандардын чек арасын коргогонго эле барабарсыз. Ошол жерде унчукпай кое турган болсоңуз, демек ал жерде сиз Аллахтын динин коргобой, ошол мусулмандарды бузуп аткан арактын,
мусулмандар бузуп аткан ар кандай ширк амалдарды, мусулмандардын акыйдасын бузуп аткан ар кандай бузуку майрамдарды киргизип жиберген болсоңуз, анда сиз мусулмандардын чек арасын сактабаган киши болосуз. Бул жерде сиз күзөтүүчү деген атка конбой каласыз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, күзөтүүчү бул не экен? Биринчи өз нафсында болот экен. Өз нафсын ибадатка байлаш керек экен. Арам иштен тыйыш керек экен. Шайтандан өз нафсын сакташ керек экен. Өзүнүн көзүн арам иштен сакташ керек экен. Өзүнүн колун, өзүнүн бутун, өзүнүн тилин арам иштерден сактап, Аллах фарыз кылган ибадаттарды аткарыштык. Мына ушул рибат экен. Жана рибаттын бир түрү бул дават. Аллахтын динин элдерге таратыштык. Аллахтын шариятын адамдарга үйрөтүштүк. Мына ушул рибаттын бир түрү. Агерде сиздин илимиңиз болуп туруп, бирок илимиңизге кыянат кылып, адамдарга жакшылыкты үйрөтпөй жаткан болсоңуз, жамандыктан тыйбай жаткан болсоңуз, анда сиз бул илимди билип туруп, мусулмандардын акысына кыянат кылган болуп эсептелинесиз. Кандай эле ошо чек арада турган аскер душман келгенде качып кеткен болсо, душман келгенде уктап калган болсо, душман келгенде өткөрүп жиберген болсо, мына ошол сыяктуу эле сиз дагы илимиңиз бар туруп, билип туруп дават кылбай турган болсоңуз, арам ишкен билип туруп айтпай турган болсоңуз, жакшы ишкен билип туруп аларга айтпай турган болсоңуз, бул иш парыз экенин билип туруп адамдарга жеткирбей турган болсоңуз, анда сиз ошол чек арада туруп кыянат кылган аскерге барабар болосуз. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, бул күзөттө туруунун чоң түрү жана кичине түрү бар экен. Чоң түрү мына ушул: жалпы Аллах Таала парыз кылган динде бекем болуштук, парыздарды өз убагында өтөштүк, арам иштерден тыйылыш экен. Ал эми экинчи кичине түрү мына ушул: чек арада туруштук. Мусулмандардын жерин коргоп, мусулмандарды душмандан коргоп, чек арада туруштук. Мына ушул биз жогорудагы айткан соопторго ээ болот экен. Ал сооп кандай сооп дегенде, биринчиден 1 айлык орозо кармады жана 1 ай тахажжуд намаз окуду деген сооп экен. Экинчиси кандай дегенде, ошол абалына жан бере турган болсо, анын амал дептери жабылбайт. Эгер адам баласы өлө турган болсо, бул дүйнөдөгү бардык жакшы иштердин амал дептери жабылат. Жакшы сооп иш аткара албайт. Токтойт болду. 3 нерседен гана жетип барып турат. Эгер садака жарыя кылган болсо, солих бана таштаган болсо, жана пайдалуу илим калтырган болсо, мына ошолорго дуа кылып, мына ошо илими элдерге таратып, элдер амал кылып жаткан болсо, мына ошонун сообу жетип барат. Андан башка эчтеке жетип барбайт. Ал эми ким Аллах жолунда күзөттө тура турган болсо, чек арада тура турган болсо, же Аллах Тааланын динин коргой турган болсо, Аллахтын динин адамдарга жеткире турган болсо, булар өлө турган болсо дагы булардын амал дептерлери жабылбайт. Артынан сооптору бара берет. Аллах Таала тирүүсүндө кандай амал кылганда сооп берет эле, алар өлгөндө дагы артынан мына ошондой кыяматтын күнүнө чейин сооптор бара берет. Бул экинчи фазилет экен. Үчүнчү фазилети ужри алейхи ризкуху дейт. Анын рызкысы үзүлбөйт. Аллах Таала бул шахидтерди силер өлүк деп ойлобогула деген. Аллах жолунда каза болгондорду, мусулмандардын чек арасын кайтарып каза болгондор силер өлүк деп ойлобогула. Алар Аллах Тааланын астында тирүү. Аллах Таала берген рызкылардан жеп атат деп Аллах Таала бизге кабар берген. Мына ошол сыяктуу сиз рибаттын чоң түрүн аткарасызбы, кичине түрүнө аткарасызбы, Аллах Таала сиздин рызкыңызды үзбөйт. Үчүнчүсү аминал фаттан дейт. Кабыр азабынан амандыкта калат дейт. Периштелер келип анын тынчын албайт. Периштелер келип ага зыян бере албайт. Кабырда ушундай рахат алып уктайт. Кабырдагы азап буларга болбойт. Мына ушундай фазилети. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах жолунда бир күн күзөттө туруп коюштук. Бул дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги бардык нерседен жакшы деген. Бир күн Аллах жолунда дават кылып коюштуңуз, бир күн ошол чек арада мусулмандардын жерин кайтарып коюштуңуз, сизге дүйнө жана дүйнөнүн ичиндеги бардык нерседен жакшыраак болгон сизге сооптор берилет. Аллах Таалага мына ушундай сүйкүмдүү болгон амал. Ошого биз муну билип, ушуга бекем болушубуз керек. Агерде аскер боло турган болсо, ошол жерде турган кезде ниетин түздөп коюш керек. Мен исламды коргоп атам, мусулмандарды коргоп атам, өзүм ата-энемди коргоп атам, ошол жерде өзүм иними, ага, эжелерим, карындаштарымды коргоп атам деп ниетин туура коюп кое турган болсо, Аллах Таала мына ушундай соопту берет. Ал эми ким аскер адам болбой турган болсо, анда Аллах жолунда рибат деп намаздарга бекем боло турган болсо, өзүнүн нафсын арам иштерден сактай турган болсо, өзүнүн нафсын Аллах Тааланын тоат ибадатына бекем кармай турган болсо, өзүнүн нафсына жихад кылып, өзүнүн нафсы менен күрөшүп, арамдан тыйып, ибадатка байлай турган болсо, мына ушул адам дагы Аллахтын жолунда турган күзөтчү болуп эсептелинет. Жана ошондой эле элдерге динди тараткан болсо, билген нерсесин элдерге үйрөткөн болсо, адамдарга жеткирген болсо, күнөө ишти көргөн кезде унчукпай туруп калбастан аларга айткан болсо, жакшы иш билген болсо, жеткирген болсо, мына ушул дагы Аллах жолунда күзөтчү болуп эсептелинет экен дагы биз жогорудагы айткан соопторго ээ болот. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым,
Егер биринчisi болбой турган болсо, экинчи чоң түрүнө дагы эргешүү жолу бар экен. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.